Жарандык коомдук уюмдар үчүн колдоочу саясий жана социалдык чөйрө бул жарандык коомдун салымы бааланган жана кубатталган шарт. Иш жүзүндө мамлекеттик органдар жана кызмат адамдары жарандык коргонуунун субъектилери менен үзгүлтүксүз өз ара аракеттенүүдө сезимтал болушат. Жарандык коом адам укуктары менен демократиянын негизи болгон мыйзамдарды жана саясатты иштеп чыгууда чечүүчү ролду ойнойт. Мындай чөйрөдө жарандык коомдук уюмдар саясатты иштеп чыгууга жана чечимдерди кабыл алууга активдүү катышкан ар кандай формалдуу платформалар бар. Кыргыз Республикасында мындай платформанын бири 2010 жылы түзүлгөн жана 2014 жылы мыйзамдаштырылган мамлекеттик органдардын коомдук кеңештери. Коомдук кеңештер 10 жылда 35 министрлик менен ведомстволордо түзүлгөн. Коомдук кеңештер эмне кылышат? Коомдук кеңештер орун алган көйгөйлөрдү чечүү боюнча мамлекеттик органдарга акысыз негизде өз сунуштарын берет. Мамлекеттик органдардын бюджеттик процессине катышууга, калкка мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын биргелешип иштеп чыгуу жана калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатына мониторинг жүргүзүү, коррупция менен күрөшүү жана мамлекеттик органдагы коррупциялык схемаларды аныктоо, мамлекеттик органдын стратегиясын иштеп чыгууга катышууга жана ар кандай комиссияларда иштөөгө, мамлекеттик органдар менен жарандык коом институттарынын ортосунда көпүрөлөрдү курат. Жыл сайын мамлекеттик органдардын коомдук кеңештери мамлекеттик органдарга бул бөлүмдөрдүн ишин жакшыртуу боюнча 30дан кем эмес сунуштарды беришет. 10 жылдын ичинде мамлекеттик органдардын коомдук кеңештери 400гө жакын сунуштарды берген. Коомдук кеңештердин жигердүү ишмердүүлүгүнүн жана массалык маалымат каражаттары менен ийгиликтүү иштөөнүн натыйжасында көптөгөн жыйынтыктарга жетишилди. Алардын айрымдары борбордун директорлорун конкурстук тандоосуна жетишип, саламаттыкты сактоо министрлигинин мекемелеринде камкорчулук кеңештери түзүлдү. 300 000 АКШ доллары өлчөмүндөгү кургак учукка каршы циклосирин препаратын эсептен чыгаруу фактысы аныкталган. Кургак учукка каршы дары-дармекти мыйзамсыз клиникалык изилдөө фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Электр тармактарына кошулуу үчүн төлөмдөрдү алып салууга жетишти. Көптөгөн тендерлердин жыйынтыгын жокко чыгарган. Анткени Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдарын транспорт министрлиги тарабынан бузуу фактылары аныкталган. Мамлекеттик органдардын коомдук кеңештеринин демилгеси жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн колдоосу менен Кыргызстан ачык өкмөт өнөктөштүгүнө OGP-ге кошулду. Мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы экспертизасынын методологиясын иштеп чыгууга активдүү көмөк көрсөттү. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча Стамбулдук планын ишке ашырууга альтернативдик мониторинг жүргүздү. Мамлекеттик органдардын ишин баалоо индикаторлору иштелип чыкты. Кредиттердин, гранттардын жана техникалык жардамдардын мониторинги боюнча маалыматты Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине жана жалпыга маалымдоо каражаттарында берилген. Акыркы 3 жылдын ичинде медиа платформаларда 289 пресс-релиз жарыяланды. Маалымат сайттарында 44 макала жарыяланды. Мамлекеттик органдардын коомдук кеңештеринин мүчөлөрүн тандоо боюнча комиссиянын катышуусу менен 131 телепрограмма өттү. 78 радио теле берүүлөр болду. Мамлекеттик органдардын коомдук кеңештеринин мүчөлөрүнүн маалымат сайттарында 104 интервью болду. 22 маалыматтык дайджесттер болду. Мамлекеттик органдардын коомдук кеңештеринин жана тандоо комиссиясынын 4 пресс-конференциясы өттү. Коомдук кеңештерге кимдер катыша алат? Конкурстук комиссия арыз жана документтерди тапшырган ар бир жаран талапкерди тандап 2 жылдык мөөнөткө бекитет. Мамлекеттик органдардын коомдук кеңештери эч кимге баш ийбейт. Коомдун талаптарына ылайык мамлекеттик органдардын коомдук кеңештеринин мүчөлөрү тарабынан өз алдынча жамааттык түрдө башкарылат.